Бүгүнкү күндө жалпы жактоочулардын саны 4548ге жетти. Анын 92си былтыр Юстиция министрлигинен лицензияларды алышкан. Ошондой эле 2021 Ош, Баткен, Нарын, Чүй облустарындагы калктуу конуштардын тургундарына 4,5 миңден ашык жаранга укуктук кеңештер берилди. Алар менен бүгүнкү күнгө чейин кайтарым байланыштар бар. Ал эми мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча 13,766 адамга жактоочу дайындалган. Мындан сырткары ченемдик укуктук актылардын реестрине жалпысынан 13 миңден ашуун ченемдик укуктук акты келип түштү. Булар президенттин жарлыктары, мыйзамдар, кодекстер, ошондой эле жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары. Алардын ичинен эң көбү бул 11 миңден ашууну бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын укуктук актылары. Ал эми быйыл Юстиция министрлиги нотариат чөйрөсүн өзгөрткөнү турат. Учурда мамлекеттик жана жеке нотариустардын макамдарын теңдештирүү башталды. Мамлекеттик нотариустер менен жеке нотариустердин жасаган аракеттерин юридикалык мыйзам алымында статусу укугу бирдей болгондуктан алардын жоопкерчилигин күчөтүү менен мамлекет мындай аутсорсинг, аларга дагы мамлекет өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү, ошол эле учурда бир күчтүү көзөмөлдүн, мыйзамдык көзөмөлдүн таасиринде болот аларчы. Мындан сырткары жаза аткаруу кызматынын жылдык бюджети 30%га көбөйтүлгөн. Бөлүнгөн каражат атылган кызматты санариптештирүүгө жумшалат. Биз ошол жаза аткаруу кызматынын санариптештирүү системасын көтөрүү, анан приоритет катары бул ошо жабык абактардын реконструкциялоо, анан албетте ошо бири мамлекет башчыларыбыздын тарабынан коюлган ошол 4 республика боюнча 4 жабык абак мекеменин которуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Өткөн жылы Юстиция министрлигинин алдында мыйзамдарды жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтыруу милдети турган. Бул министрликте мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча алгылыктуу иш-аракеттер жасалганын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев белгиледи. 8 февралда президенттин указы менен бекитилген инвентаризация боюнча чоң иштер жасалган. Ошол жерде 356 мыйзамдарды адан тышкары ошонун ичинен 330-у бекилди. Кээ бир мыйзамдарды карасаң, ичинде кадимкидей инструкция. Канча мыйзамдар бүгүн ошол мыйзамдарды сер инвентаризация кылып бүгүн жокко чыгарып атасыңар. Кече январда жыйынтыгы менен канча мыйзамдарды биз жокко чыгардык. Бул элди абдан сүйүнүп. Бул кадамдар быйыл да улантылат. Өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Юстиция министрлигинин жумушунда өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге алкыш каттарын тапшырды. Айпери Самат кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.